Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve sahabu ecmain. Demek maşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ravahu Tirmizi'de kullu kalam ibn Adem aleyhi la lehu illa emrun bil ma'ruf bi ma'rufun av tenha ve tenhun an munkar av zikrillah. Biz negizinde көп вакытта өкүнүшүбүз керек да. Негизи эле азыр өкүнө турган көп нерсебиз бар. Ошонун бирөөсү биз көп пайдасыз сөздөр менен алек болгонубуз. Кээ бир аалымдар ушу качан ушу бекер пайдасыз сөз сүйлөп албайын деп ооздоруна biraz taş çitip alganlar da болгон экен. Ал эми качан сахабалардын жанына барышканда алар бири Аср сүрөсүн окушкан экен. Бири бадалысын таптап, "Вал аср иннал инсана лафи хуср иллаллазина аману ва амилус солихати ва тавасау бил хак ва тавасау бис сабр" деп өзлөрү кайдыгер капилетке түшүп калбаш үчүн ушу нерсени эстетип туруш экен. Бирок качан бири-бири менен сүйлөшө турган болсо дагы, алар дайыма акты такты тамашалашып боло турган болсо да чындыкты тамашалашкан экен. Эмне үчүн эми алар билишкен да, ар бир сөздүн кадырын, баасын билген экен. Ар бир айтылган сөз кадимки эле бактарга тизилген чабалекейлер, таранчылар бар го. Же болсо зымга тизилип алган чабалекей менен таранчыларды көргөнсүздөр? Чабалекейди көрүшүңөр мүмкүн, таранчыны көрбөйсүңөр. Таранчага тизиле албайт. Айтайын деген нерсем ушул экен, качан инсандын оозунан чыккан сөз кудум куш болуп, тирүү болуп турат экен. Кыяматта Алланын алдына барган мезгилде ошол ар бир сөз күбөлүккө өтөт. О Алла, мен баландайдын уулу баландайдын оозунан чыкканмын делгенде таразага тартылат. Өзү хасби Аллах деп Аллага таянууга келгенде кээ бир аалымдар ушу 7 түрлүү хасби айтышкан экен. Ошонун бирөөсү хасби Аллах индел мизан. О Алла, мен сага тоокел кылам, сага таянам, ошол мизан таразасынын түйүндө дешкен экен. Эмне үчүн дегенде, анткени себеби ошол мизан таразасынын түйүнө келгенде инсан көпчүлүгү жаманчылыкка учурайт экен. Эмнеси менен десе, анткени беймани, маанисиз сөздөрдү сүйлөгөн себебинен. Пайгамбарыбыздын жакшы бир сөзү бар. Момундун дейт да, исламынын кооздугу дейт. Анын өзүнө тиешеси жок амалдарды тыштоосунда деген экен. Көп вакыттарда сиз менен биз кантип тутулабыз десе, кыямат күнү Алланын алдында кайсы сөзүбүз менен Аллах Тааланын алдына мындай барган мезгилде тутулат, бул өзүнө кереги жок нерсени башка бирөөнүн аброюна, башка бирөөнүн бир ишине, үй бүлөсүнө, башка бирөөнүн мүлкүнө тиешелүү болгон сөздөр үчүн болот экен. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени улуу уламалар айтат экен. Анткени бир адамдын үй бүлөсү жөнүндө сүйлөсө, бир адамдын байлыгы жөнүндө сүйлөсө, ал Алла Тааланын чынныгы ар-Раззак сыпатына эмнеге бул рызкыны буга берип салды деген сыяктуу болот экен. Бир адам тиги машина алыптыр, тиги алыптыр, тиги алыпса, ошол нерсе кыжыңдап ушунда бир ар кимге сөздө кайдан билем ал кантип тапканын, ана мындай деген нерсеси неген аны Аллах берди дагычы. Алладан башка эч ким инсанды рызкыланта албайт. Бул дүйнөдөгү бардык жандыктардын, түрүү жандыгынын бардыгынын рызкысы
Алланын колунда. Эч ким. Анткени Алла хайр разыкин. Алла Таала ырызкы берүүчүнүн эң жакшысы. Мына ошол ырызкы берди бирөөнө. Эми сен эмне кылдың? Ушу тилиңди таңгөр тие албай бирөөнүн эмесине киргиштиң. Эми кыяматта ошол мыйзан таразасынын түйүнө барганда ал адамдар ошол айткан сөзүнө жооп бериш оор болот экен. Көп адамдар ошо тилинин баласынан, тилинин кесепетинен тозокко түшөт экен. Ошол себептүү биз айтабыз да, кээ бирде мусулман эми намаз окуп атам, мага да келе беришет да, мисалы, ооруп атам, тигине мындай атам, анан кийин бир-эки күндөн кийин айтышат, молдоке мен намаз окуп атпайм, ошол деле жетиштүү болбойбу? Может, келбей эле койсом эмне болмок эле, мен намаз окуп атпаймынбы дейт да. Но бирок сен туура намаз окуп атасың да. Бирок сен ушакчысың. Сен намаз окуйсуң туура, бирок субханалла сүткорлук кылып жүрбөйсүңбү? Сен намаз окуйсуң, бирок субханалла бирөөнүн аброюн төгүп атпайсыңбы? Анан кантип сенин намазың сага пайда берет? Маселе ушунда да. Намаздын негизги максаты намазда, бул намаз Алла Таала менен фахша бузукулуктан, анан Алла Таала тыйган нерседен сактоо үчүн намаз болчу. Өзүң намаз окуп атасың, намазың сени субхана керек болсо, көчөдө кетип бараткан бир нама храмынан көзүңдү ылдый кыла албай атпайбы? Сенин намазың субханалла о кичине бир адамдын бир мындай бир аброюн төккөндөн тартпай атпайбы? Бир адамды ушактагандан тартпай атпайбы? Керек болсо субханалла бул чегип аткан сигаретиңден тартпай атпайбы? Билесиң сасык экенин. Карасаң, демек машалла ошол себебинен көп адамдар ойлошот экен да. Жок. Мен эмнеге муну айтып атам? Анткени пайгамбарыбыз айтып аткан, карасаң, куллу калам мин адам алей ла лаху. Адам баласынын жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган же Аллахтын зикиринен башка ар бир сөзү ага пайда эмес, зыян болот деген пайгамбарыбыз. Мына ушу үч эле нерсе, үч эле. Жакшылыкка чакыр, жаманчылыктан тарт, анан зикир кылма. Тилиң ушул гана нерсеге иштөө керек. Ушул гана үч гана сөз таразада оор болот, калганынын баардыгы тең субханалла. Дүйнө жөнүндө сүйлөгөнүң дагы субханалла, сенин башка бир адам менен сүйлөшкөн сөз баардыгы таразага тартылат. Үч сөздөн башкасы. Ошол себептен машалла баягы кээ бирде тилдин кесепети дегенде, тилибиздин кесепети башыбызга келип тиет экен сөз. Мен жана да асырда силерге бир жакшы хадис айтып бердим, туурабы? Эмне экен? Бирөөнү келекелеп, бирөөгө доомат кылып, туурабы? Анын субханалла өзүңө акысы жок нерсени ошого бир лакап коюп, ошону жаман сөз, ошондой бир зыяндуу бир сөздөрдү айтып койсоң, ал сага зыяны келип эмне болду? Жөн эмес, сени тозокко салып атпайбы, туурабы? Сени менен бизди кечирип койгула. Ошол себептен эмне экен? Бир эң чоң маселе ушул. Азыркы үммөт аябай көп. Намаз окугандар аябай көбөйдү, мечиттер көбөйдү, медреседе көбөйдү, бүт жакта көбөйдү. Аябай көп. Намаз окугандар көбөйдү, сакал койгон көбөйдү, сакал коюлуп арак ичип жүргөн көбөйдү. Субханалла. Тиги хижаб кийип алып зына кылып жүргөн көбөйдү. Карасаң баардыгы тең мусулман ааламаты менен кылынып атат. Мусулман ааламаты менен. Карасаң бирок мусулманчылык ааламаты болбой эле кээ бирөө намаз окуп жүрөт, жоолугу жок намаз окуп жүрөт, сакал жок деле намаз окуп жүрөт, субханалла. Көп аябай. Ал кайсы мезгилде ушундай нерсе келип атат? Качан башыбызга проблема келгенде да. Башыбызга зыян келген мезгилде биз деп Кудай деп башыбыз саждага жыгылып атат. Туурабы? Эми эмне үчүн айтып атабыз? Анткени канча көбөйгөнүнө сиз менен биз сүйүнбөшүбүз керек. Биз эми качественный, сыпаттуу мусулмандардын келишине аракет кылышыбыз керек. Сыпаттуу, уялган, тилин тыя билген, жакшылыкка чакыра билген, жаманчылыктан кайтара билген, зикир кылганда жүрөк Алла, Алла, Алла деп согуп тура турган качественный мусулман болушубуз керек. Мына ушул. Мен жана бир сөздү айтып барып токтоп калган болчумун, азыр улап коем ушул жерденчи. Биз молдолор эмне үчүн бул сөздөрдү айтабыз?
Эмне үчүн ушак айтпа, угулду кылба, тигинди кылба. Анткен себеби канчалык мусулман качественный, сыпаттуу, сапаттуу мусулмандар көбөйсө, жер жүзү оңолот. Жер жүзүндөгү аламаттар оңолот. Керек болсо күндүн нуру пайдалуу тиге баштайт. Жерге тийген жаан пайдалуу болуп баштайт. Керек болсо оточуп азаят. Керек болсо асмандагы бул жерде жүргөн карышкыр бул бош жүргөн койду жебей калат. Качан мусулмандар сапаттуу болгондо. Билесиңер турабы? Бир күнү Hazreti Умардын заманында сахабалардын бирөөсү кетип баратса, бир карышкыр бир эчкини баса калган экен. Жолдон эле. Ошондо ушундай деп айтат экен да, үнүн чыгарат экен. Айтат, же бир мусулман күнөө кылды, же болбосо Hazreti Умар өлдү деген экен да. Hazreti Умар чында ошол мезгилде өлгөн экен. Адилеттүү, сапаттуу, эң качественный мусулман бул дүнү өткөндө карышкыр субханалла койго тиет экен. Ошон сени биз канча мусулман көп болуп, бирок сапаты жок боло турган болсо, адеби жок боло турган болсо, жүрөгүнө мухаббаты күйүп турган иман жок боло турган болсо, анда субханалла асманда күн тийгенде бирөөгө уу болуп тиет, асманда кислота болуп жайт керек болсочу. Билесиңер, биз пайда зыянды дүйнөдөн, бийик үйлөрдөн, жакшыдан евро ремонт үйлөрдөн, жакшы аткан машинелерден ийгиликке жетиптир, мамлекет көтөрүлөт. Жок, андай эмес. Сени менен мен оңолгондон ошондон ошол мамлекет качественный болот. Ошондо жакшы болот. Түшүнүп атабызбы? Сыпаттуу, сапаттуу мусулман болгонго аракет кылалы иншалла. Анткени ошол мыйзан таразасына келген мезгилде ошол биздин чыныгы сапаттарыбыз гана таразага тартылат. Аракет кылабызбы иншалла? Иншалла. Качан аракет кылып баштайсыңар? Азыр. Смотрите. Субханакаллаху хамдаллаху анта астагфируллах билай. О Кудайым, баарыбызга иман хидayet бер, эл журтка тынччылык бер. Мамлекетибизди апат-баладан сакта. Мечиттерде ушундай аз насаат айтылып, медреселерде китептер окулуп, ар бир мусулман өзүнүн акыбалын, ахиреттен коркуп, жакшы амалга өткөзсүн. Амин роббил аламин.